Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундары. Мен сиздерге Шанхайдан сатыкка чыгып жаткан тамды тартып берем. Там издеп жүргөндөр бул видеону көрүңүздөр. Анда эмесе дарегине көңүл буруп коюңуздар. Дареги Муногул туугандар Алымбекова көчө. Алымбекова көчө менен эле Токойду көздөй түшүп келгенде юбилейный көчө, жаштык көчө, азыр кызы Ырсалиева көчө. Ушул жаштык көчөдөн күн чыгышка бурулганда эле мынакей Акиташ менен акталган оң жак бетте экинчи тамды көрө аласыздар. Бул жактан мынакей Крупская көчөсү Көгөйгө кеткен. Ошол асфальт жол менен дагы келсеңиздер, Крупская көчө менен келип эле ушул юбилейныйден күн батышка бурулганда сол жак бетте мына 7-6, 7 там. 126 номердеги үй. Анда эмесе үйдүн ичин баарын тартып баштайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Жалпы аянты 4,5 сотик. Үйдүн размери 11-ге 10 болгон. Фундаменти да мынакей бийик экен. Кирип келгенде оң жак бетте навес, отункана, ушундай көңдөр жыйганга огород жагын тартып берип туруп анан үйдүн ичине киребиз. Бул жерде душун орноткон экен. Бирок эшигин эмнеге бияка кылып койдуңар десем, бул жерде мындай жалпы торолмок экен дагы, эшиги бияк бетти карап калмак экен. Планында негизи ушул жер мындай тепкичтин баарын кошуп, дагы бир бөлмө курулмак экен. Ошон үчүн эшигин бул тарапка коюп кеткен экен. Азырынча убактуу эшиги мына ушундай тетир жагында. Ичинде мынакей душу бар, септикке кошулган. Огород жак бетинен мен силерге үйдүн сыртынан тартып берейин. Мынакей туугандар. Анда эмесе үйдүн ичине киребиз. Видео лайк басып туруңуздар, бизди колдоп туруңуздар. Туугандарыңыздар үй издеп жүргөн болсо жөнөтүп коюңуздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Киргенде эле бул жакта коридор. Коридордо ушул жерде мынакей чакан бир погреб бар экен. Салаттарды, картошкаларды койгонго. Бул жагынан солго баштап, немеден баштайлы, кухнядан баштайлы. Болжол менен 5-ке 5, 25 квадраттын тегерегинде. Ушул эмеректердин баары калат, үйдүн ичине мынакей суулардын баары киргизилген. Кийинки бөлмөлөрдүн баштайлы, кийинки бөлмөсү коридордон оңго киргенде бул жак спальни. Размери болжол менен 6-га 4,5. Бул жерде да ушундай печкасы да бар экен. Картрамарка мынакей илгерки. Бул жерден от жагат экен дагы, бул менен 3 бөлмө, коридор менен кошкондо 3 бөлмө жылыйт. Залга киребиз. Зал аябай эле чоң экен. Залдын размери болжол менен 7-ге 5,5. Мына туугандар, потологу да аябай бийик. Жана ошондой эле залдан оң жак бетке киргенде дагы бир спальни бөлмөсү бар экен. Бул жактын размери болжол менен 5-ке 4,5. Мынакей туугандар, мен силерге маалыматтарды бере алдым окшойм. Баасына келели, баасын 2,250,000 сом менен сурап жатышат. Келишсе болот, сүйлөшсө болот. Өзүңүздөрдүн бааңыздарды берип көрүңүздөр, вариантыңыздарды берип көрүңүздөр. Бул чыгарышты жыйынтыктайын. Видео жакса лайк басып коюңуздар. Келерки чыгарышка чейин сак саламат болуңуздар.